Кече экинчи берине боюнча Конституциянын долбоору деп кетип атабы же мыйзам деп кетип атабы? Асел Сейзбековна жооп берип коесузбу? Долбоору деп кетип атат. Урматтуу депутаттар, мен сиздерге кайрылып кетет элем. Биз процедураны бузбасак, бул Конституция юристтердин колу жок Конституцияда. Юристтердин. Юристтер биздин мына жерде отурган компьютердин кнопкасын баспайт. Эртең тарыхта биз калабыз. Эртең ким кандай добуш берген биздин ап чыгат. Тиги юристтер жооп бербейт. Ошондуктан урматтуу депутаттар, азыркы келип аткан мыйзам долбоору мына экинчи окууда. Мына долбоору Конституция боюнча долбоору деп келип атпайбы? Бул мыйзамсыз. Конституцияда так жазылып турат 114-нчи беренеде. Референдумга мыйзам коюлат. Мыйзам коюлат. Ошондуктан бул жерде мыйзамдуу болуш керек процедурасы. Биз кече аябай талкуу жүргүздүк. Эгерде биз азыр бул мыйзамды өткөзсөк, анда биз мыйзам бузабыз, Конституцияны бузабыз. Ошону терең ойлонуп, терең акылдашып, буну туура баа бериш керек, урматтуу депутаттар. Мейли Конституцияны биз кабыл алып берелик, бирок мыйзам чегинде процедураны бузбай 11 декабрга такалып калдык, мына ушу менен шашылып атабыз. Каяка шашылып атабыз? Эртең кийин анан кеч болуп калат. Урматтуу депутаттар, ошон үчүн шашпай, жакшынакай мен ойлойм, бул жерде чечим чыгарыш керек.